13 январга карата Кыргызстанда дагы 92 кишиден коронавирус табылып, Бишкекте бир бейтап көз жумду. Өлкөдө илдет жугузуп алгандардын расмий саны 82587 адамга жетти. Жалпы ооругандардын 78358 сакайды. Соңку бир күн ичинде 177 адам айыгып чыкты. Пневмонияны козгой турган коронавирус Кыргызстанда алгач 2020-жылдын март айында аныкталган. Андан бери оорудан кайтыш болгондордун саны расмий эсепте 1374 адамга жетти. Илдетке каршы республикалык штабтан кабарлашкандай, учурда ооруканалардагы 810 бейтаптын 44-үнүн абалы өтө оор, 241 оор, 514 орто оор абалда болсо, 11 кишинин абалы канааттандырарлык. Башка бейтаптар үй шартында дарыланышууда. Соңку районундагы жаш жигиттин өлүмүнө шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 13 январда облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 30 декабрда эртең менен Соңку районундагы Шопоков шаарындагы көчөлөрдүн биринде жергиликтүү тургундун жансыз денеси табылган. Маркумдун баш сөөгү жабыркап, көкүрөгү күйүп калган жана денесин үшүк алып кеткен. Бул факт боюнча жазык кодекстин 330-беренесине ылайык адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголгон. Каза болгон жаран 20 жаштагы тургун экендиги аныкталган. Облустук ички иштер бөлүмүнүн жана Соңку райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери аталган кылмышка шектүү катары 33 жаштагы жаранды кармашкан. Ал Соңку районунун тургуну деп айтылат маалыматта. Кошумчалангандай, кармалган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда окуянын чоо жайы такталып, тергөө иштери уланууда. Ошто куралдуу кол салуудан 2 милиция кызматкери жарадар болду. Бул тууралуу Ошто облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, окуя бүгүн 13 январда түнкү саат 1 чамасында Каракулжа районунун Каракулжа айылында орун алган. Анда жашы жете электер менен иштешүү боюнча инспекциясынын инспектору кенже лейтенант автоунаасында отурганда сыртта белгисиз адам ага карата 16 калибрдеги кош найлуу ок атуучу куралдан ок чыгарган. Кенже лейтенанттын далысына 7-8 чачма октору тийген. Аталган кылмышкер ошондой эле окуя болгон жерге чакыруу менен барган ыкчам тергөө тобунун мүчөсүнө да кол салган. Тергөөчү табилдик куралын алып чыгып, кылмышкерге карата ок чыгарганда ал изин жашырып окуя болгон жерден качып кеткен. 2 милиция тең ооруканага жеткирилди. Учурда сотко чейин көндүрүш боюнча тергөө амалдары жана шектүү атуулду аныктап, кармоо боюнча ыкчам иш чаралары жүргүзүлүүдө.